Кумтөр чөгүп кеткен экскаватор айдоочусунун сөөгү табылды. Кумтөр алтын кенинде сууга чөгүп кеткен машинисттин сөөгү табылды. Бул тууралуу 16 февралда кен казуучу ишкананын басма сөз кызматы билдирди. 54 жаштагы айдоочу 15 февралда Петров көлүнө экскаватор менен кошо түшүп кеткен. Кырсык кечке жуук болгон. Куткаруучулар ал күнү таба алышкан эмес. Маркум Барскон айылынын тургуну болчу. Планга ылайык ишин аткарып жатканда кырсыкка кабылган. Окуянын чоо жайын иликтөө үчүн жумушчу комиссия түзүлдү. Издөө иштерине Бишкектен жана Караколдон өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары катышты. 2019-жылдын 1-декабрында Лысый мөңгүсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөндө Кумтөр кенинде иштеп жаткан 2 жумушчу дайынсыз жоголгон. Аларды издөө иштери 9 январда токтотулган. Зарев учактын кара кутусун изилдөөгө Иранда мүмкүнчүлүк чектелүү. Иран атып түшүрүлгөн учактын кара кутусун изилдөө үчүн тийиштүү техникалык мүмкүнчүлүктөргө ээ эмес. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарев НВС телеканалына берген маегинде айтты. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясынын Боинг учагы 8 январда Тегерандан Киевке учуп чыгаары менен жарылып кеткен. Борттогу 176 кишинин бардыгы каза болгон. Ислам Республикасынын бийлиги дегенде трагедия үчүн жооптуу экенин четке каккан. Бирок 3 күндөн кийин Иран аскерлери лайнерди кокустан атып алышканын моюнга алууга аргасыз болгон. Тегеран алгач бул катастрофаны эл аралык иликтөөгө алууга макул болуп, кийинчерээк кара кутуну башка мамлекетке берүүгө каршы чыккан. Ал арада кара кутудагы маалыматтарды тактоо үчүн Иранга АКШдан программалык жана техникалык жардам керек болуп турат. Зариф көмөк суралганын, бирок оң жооп албаганын белгиледи. Матраимов бизге каршы криминалды колдонуп жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов үй бүлөсүнө каршы криминалды колдонуу аракети болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу депутат Азаттыкка комментарий бергенде айтты. Анын алдында Матраимовдордон басым көрүп жатканын, өмүрлөрүнө коркунуч жаралганын айтып, президенттен жардам сураган 2 жарандын видео кайрылуусу чыккан. Искендер Матраимов муну каралоо деп баалады. Биздин спортчу балдарыбыз жок болсо, криминал менен ишибиз болбосо, биз Бишкекте жашасак, анысына да мунусуна да аралаштырып, окшоштуруп жатышат. Мунун артында бирөө тургандай, эми криминалды аралаштырып бизди жаман көрсөткүсү келгендей сезилип жатат. Биздин криминалдар менен ишибиз жок. Искендер Матраимовдун бир тууганы Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары. Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылган миллиондогон доллар тууралуу 2019-жылы жасалган журналисттик иликтөөлөрдө анында аталган. Матраимовдордун Ошто Эрем деп аталган спорт клубу бар. Мирзоевдун Москвадагы сапары июнга калды. Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Илхам Нематов президент Шавкат Мирзоевдин февраль айына Москвага белгиленген ис сапары июнга калганын билдирди. Мирзоев Орусияга 5 февралда бармак. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү мындай жогорку даражалуу сапарды уюштуруу татаал экенин белгиледи. Медиада жана социалдык тармактарда Мирзоев Москвага баргандан кийин Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине кошулушу ыктымал деп болжолдонуп жаткан. Шавкат Мирзоев Ташкент бул уюмга кошулбай турганын, бирок байкоочу макамын алышы мүмкүн экенин билдирген. Москва альянска мүчө болуу алгач байкоочулук макам менен башталаарын айткан. Күйөө баласынын 2 аялы бар экенин билген кайындары аны өрттөп сала жаздады. Пакистандын Карачи шаарында үлпөт той учурунда күйөө баланын 1-жубайы конокторго ал тууралуу чындыкты айтып берип, элди таң калтырды. Бул тууралуу BBC жазды. Көрсө Асип Рафик Саддики буга чейин бир эмес 2 аял менен никеде турган экен. Биринчиси 2016, экинчиси 2018-жылы баш кошкон. Басылма ал жубайлардын апам ооруп жатат, үйгө барып келейин деп 3 күнгө суранып кеткендигин жазды. Акыркы 2-жубайы үйлөнүү туурасында билип калып, биринчисине айтып, ал тойго кирип кеткен. Кыз берген тарап алгач аялдын айтканына ишенген жок. Бирок алар кийин коноктордун арасында отурган кайненесин, абысынын жана кайын журтундагы башка туугандардын атын айткандан кийин гана ишенген деп айтылат макалада. Ошол замат болочоктогу кайын журт тарабы тура калып, жигитти ур тепкиге алышкан. Ал сыртты көздөй чуркап токтоп турган автобустун астына кире качкан.
Саддикке чыкпай жатканын көргөн коноктор акырында автобусту өрттөмөкчү болушкан, бирок ары бери өткөндөр арачалап чырды токтотуп калган. Макалада Пакистанда диний көз караштардан улам бир нече аялга баш кошкондор бар экени айтылат. Басылма эркек кийинки аялга мурункусу уруксат берген күндө гана үйлөнө алат деген эреже бар экенин жазган. Маалыматта сөз болуп жаткан үй бүлөнүн алдан кийинки тагдыры тууралуу маалымат айтыла элек. Туркияда өтчү көчмөндөр оюндарында салбурун спорттун түрүнө кирбей калды. Туркияда өтө турган көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарынын спорттук түрлөрүнө салбурун кирбей калды. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга салбурун федерациясынын президенти Алмаз Акунов билдирди. Анын айтымында мындай чечимди Кыргыз Республикасынын Жаштар иши жана дене тарбия спорт агенттиги чыгарган. Көчмөндөр оюндарына улуттук спорттун негизгиделген 7 түрү кирип, бирок салбурунду алып салышыптыр. Бизде саясат, бизнес же бийлик жок. Максатыбыз Кыргызстанга кызмат кылып, ата-бабадан калган улуу өнөрдү этно спорт катары калыптандырып, коомчулукка кеңири жеткирүү. Салбурунду башка спорт катары эсептебегенде нааразы болуп, программага киргизүүгө аракет кылабыз. Бизди катыштыруудан Туркия тарап баш тартып жаткан жок. Чечимди спорт агенттиги чыгарат, деди Акунов. Ошондой эле ал салбурунчулар буга көчмөндөр оюндарына катышып, 2018-жылы 50дөн ашуун мамлекеттен жаачылар келгенин кошумчалады. Жаштар иши дене тарбия жана спорт агенттигинин маалымат кызматы Туркиянын жаштар жана спорт министрлиги менен түзгөн меморандумда салбурун спорттун түрүнө киргизилбей калганын тастыктады. Бүркүт салуу, тайган агытуу сыяктуу оюндардын бирдиктүү эрежеси расмий түрдө жазылган эмес. Көп өлкөлөрдө ойнолбойт. Андыктан түшүнүксүз болуп калышы ыктымал. Ошондой эле эл аралык талаптарга да дал келбей калууда. Бирок жааткандар бир нече мамлекетте бар экенин эске алып, аны спорттун түрлөрүнө киргизүүгө сүйлөшүп жатабыз деп айтылат билдирүүдө. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк 4-чү оюндарына кыргыз улуттук спортунун 7 түрү киргизилген. Алар көк бөрү, эреңиш, кыргыз күрөшү, ордо, тогуз коргоол, алыш бел, боо күрөшү. Романов канаттуулар тумоосу келген куштар аркылуу жугат. Ветеринария инспекциясына караштуу малдын ылаңдарына мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Романов куш тумоосун дарылоо жана алдын алуу натыйжасыз болуп жатканын айтты. Куш тумоосу үй канаттууларына келген куштардан жугат. Бул тууралуу Чыңгыз Романов Спутник Кыргызстан радиосуна маек коруп жатып билдирди. Анын айтымында куш тумоосу 100 жыл мурда Италияда аныкталган. Учурда оорулардын түрлөрү абдан көбөйдү. Анын ичинде жаныбарлардын дарттары да өсүп жатат. Бул мал ээлеринин жоопкерсиздигинен келип чыгууда. Алар күчтүү антибиотиктерди колундагы малына сайып, вирустар мутацияланып, дарыга туруктуу болуп калууда. Мындан тышкары товар алмашуунун географиясы кеңейип, саякаттоо күч алды. Натыйжада бир жердеги вирус башка тарапка жайылуу ыктымалдуулугу жогорулап жатат. Мисалы, куш тумоосу мезгилге жараша учуп келген канаттуулардан жуккан. Аталган дарт эбак эле аныкталып, канаттуулар жапырт бул илдетке чалдыгышы 2003-2005 жылдары Кытайда катталган, деди Романов. Адис ошондой эле тоңдурулуп ташылган канаттуулардын этинде вирус жакшы сакталаарын кошумчалады. Салык кызматы бир нече ротация кылып, жетекчилер орун алмашты. Мамлекеттик салык кызматында жетекчи Кабыл Абдалиевдин чечими менен кадрдык ротация жүргүзүлдү. Бул тууралуу ведомствонун маалымат катчылыгы кабарлады. Аталган кызматтын Ош областы боюнча башкармалыгынын жетекчиси Эрмекбай Чоюнов ишинен бошотулуп, Жалал Абад областы боюнча башкармалыктын жетекчиси болуп тайындалды. Бош калган орунга жетекчи тандоо үчүн сынак жарыяланганга чейин ушул эле башкармалыктын бөлүм жетекчиси Рахманберди Аданов башкарып турмай болду. Ал эми Жалал Абад областы боюнча башкармалыктын мурдагы жетекчиси Каныбек Ормонов Бишкек шаарындагы Октябрь райондук бөлүмүнүн башчылыгына которулду. Ал райондун башкармалыгынын жетекчиси салык кызматынын борбордук аппаратына бөлүм башчы болуп тайындалды. Салык кызматынан билдиришкенде, ротациянын негизги максаты башкаруу ишмердүүлүгүн оптимизациялоо жана салык органдарынын ишинин натыйжалуулугун арттыруу. Кадырбеков өкүл ата болуп белекке китеп бердим. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков той салтанаттарда китеп белек кылуу маданиятын жапырт колго алуу керектигин айтты. Тойлордо Манасты, Чыңгыз Айтматовдун томдуктарын белек кылсак болот. Бул тууралуу Нуржигит Кадырбеков Спутник Кыргызстан радиосунун таңкы эфиринде маек коруп жатып билдирди. Анын айтымында Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан Кыргызстан КМШда китеп окуу боюнча биринчи орунда болууну максаттап жатат.
Грузияда кыздарын турмушка узатып жатканда Шота Руставелинин китептерин белекке берет. Биз деле Манасты Чыңгыз Айтматовдун китептерин берсек болот. Өлкөдө таланттуу, күчтүү жазуучуларыбыз бар. Аты чыкпаганы менен окуй келсең, жан дүйнөсү бай, Генч Казына сыяктуулар абдан көп. Өткөндө бир тойдо өкүл ата болуп, өзүмдүн авторлук китептеримди ала баргам. Ошол эң баалуу, кызыктуу белек болду. Колдонулбай кийинки тойго чейин сандыкта жата турган жалтырак кездеме кийилбеген кийиттерге караганда тарыхыбыз, маданиятыбыз, жаратылыш тууралуу кызыктуу китептерди белек кылсак эмнеге болбосун, деди Кадырбеков. Ошондой эле ал социалдык тармактарда китеп окуу боюнча акцияларды уюштуруу жакшы натыйжа берип жатканын кошумчалады. Тажикстандын генерал-майорунун айткан сөздөрүнө мамлекеттик чек ара кызматынын биринчи орун басары жооп берди. 13 февраль күнү Тажикстандын айрым массалык маалымат каражаттарында тарыхты көтөрө турган болсок, андан мурда Баткен эч качан кыргыздын жери болгон эмес деген аталыштагы макала жарыяланып, анда милициянын генерал-майору, Сагдий областынын ички иштер башкармалыгынын башчысы Абдулла Навжувонов биздин ата-бабаларыбыз кыргыздарды алып келип ушул жерди берген. Ал эми бүгүн болсо тажик тарап үчүн бул көйгөй жаратып жатат деген сөздөрдү айткан. Буга мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Абдикарим Алимбаев жооп бергенин аталган кызматтын басма сөз кызматынан билдиришти. Баткен эч качан тажик тарапка тиешелүү болгон эмес жана болбойт дагы. Мен жеке өзүм генерал-майор Абдулла Навжуновду тааныйм. Биз акыркы жолу чек ара маселесин чечүү боюнча 2019 жылдын 17 сентябрында жолуктук. Генерал-майорду тарыхты таптакыр билбеген адамдар адаштырууга аракет кылган окшойт. Бирок мамлекеттик органдын өкүлү болуп туруп ушундай маалымат таратканы кечиримсиз. Мен деле Варух жана Чорку аймагы Кыргыз өлкөсүнө карайт деп айтып койсом болот. Бирок бул жер маселеси өтө маанилүү жана чек арада жашаган миңдеген адамдардын тагдыры менен байланыштуу. Азыр эки өлкөнүн президенттери чек ара маселесин чечүү үчүн иштешип жатат. Андыктан Кыргыз өлкөсү эл аралык нормаларды сактап, ортодогу макулдашуулар менен гана иш жүргүзөт. Ал эми генерал-майор жок дегенде бул сөз үчүн Тажикстандын элинен кечирим сурайт деп ишенем деген билдирүүдө Алимбаев. Буга чейин Кыргыз өлкөсүнүн тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргыз мамлекетиндеги элчиси Назирмат Ализода чакырылган. Өзбекстан атка минер Анжиян окуясында элди бийлик атканын айтты. Өзбекстандын башкы прокурорунун орун басары Светлана Артыкова 2005 жылдын 13 майында Анжиянда өкмөттүн куралдуу күчтөрү тынч элге ок атканын моюнга алды. Артыкова Өзбекстандын басылмасына берген маегинде адамдарга ок атууга жоопкер деп өзбек бийлигин эсептейт. Табылган айрым аткаминерлер жазага тартылганын кошумчалады. Бирок кимдер жазаланганын ачык айткан жок. Ушул күнгө чейин өзбек өкмөтү Анжияндагы тынчтык акциясына чыккандарды куралдуу жоочулар өлтүргөнүн айтып келген. 2005 жылдын 13 майында Өзбекстандын Анжиян шаарындагы кан төгүүдө расмий маалымат боюнча 187 киши өлгөн. Эл аралык коомчулук Анжиян апаты боюнча көз карандысыз текшерүү өткөрүүнү суранган, бирок Ташкент буга макул болгон эмес. Ал күнү жергиликтүү жашоочулар демонстрацияга чыгып Өзбекстанда тыюу салынган Акрами кыймылынын мүчөсү, диний экстремист деп шектелген 23 ишкерди абактан бошотууну талап кылышкан. Ошондой эле экономикалык жана социалдык абалдын начардыгына нааразычылык айтылган. Аларга ок атыла баштаган учурда жүздөгөн киши Кыргызстанга качып өткөн. Алар бир нече күн Сузак районунун Кара Дарыя айылынын аймагында Кыргыз өкмөтү жана эл аралык уюмдардын көмөгү менен баш калкалашкан. Көпчүлүгү Кыргызстандан чет өлкөлөргө чыгып кеткен. Өзбекстанда мурдагы президент Ислам Каримов көз жумгандан кийин эски бийликтин учурундагы катаал саясат бир аз бошоңдоп, ал учурдагы айрым фактылар ачыкка чыга баштады.